Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктан текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. КМШ өлкөлөрүнө таанымал актер Мурат Раджабов каза болду. Өзбекстанда белгилүү актер жана режиссер Марат Раджабов 74 жашында каза болду. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык маркум актер узакка созулган оорудан улам каза тапкан. Мурат Раджабов 1949 жылы Ташкентте төрөлгөн. Островский атындагы Ташкент театр көркөм институтунун актердук факультетин бүтүргөн. Ал Мукими атындагы драма театрынын директору болгон. Өзбекстандын эл артисти. Беле кетсек, Мурат Раджабов Өзбекстанда гана эмес, КМШ өлкөлөрүнө таанымал актер. Булак Суперкежи. Кыргызстандыктар Анталияда үрөй учурган жол кырсыгына кабылды. Туркиянын Анталия шаарында Кыргызстандын 2 жараны катуу жол кырсыгына кабылып, бири каза болду. Бул тууралуу Туркиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыгып, кийинчерээк Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тастыктады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 8 апрелге караган түнү болгон. Анда катуу ылдамдыкта келе жаткан унааны айдоочу башкара албай, унаа мамыга урунуп, чачырап кеткен. Кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын жараны 1993-жылы туулган жаран каза болду. Экинчи жабырлануучу Асранкулованын сөөгү сынып, көкүрөгүнөн жаракат алып, ооруканага жаткырылды. Анын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Учурда башкы консулдук маркумдун жакын туугандар менен биргеликте сөөгүттү Кыргыз Республикасына груз 200 менен жөнөтүү маселесинин үстүндө иштеп жатат деп билдиришти Тышкы иштер министрлигинен. Булак Суперкежи. Жалал-Абадда үйгө чагылган түштү. Үйдө 2 балдар болгон. Жалал-Абад облустун Кара-Инген айылындагы турак үйгө чагылган түштү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 8 апрель күнү таңкы саат 4:15 чамасында Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Кара-Инген айылындагы тоонун этегинде жайгашкан турак үйгө чагылган төшөк күйүп кеткен. Турак үй өрттөнүп жаткан учурда 13 жаштагы 2 балдар жана дагы бир бала терезеден качып чыгышкан. Алардан башка үйдүн ичинде эч ким болгон эмес, жабыркагандар жок. Ал эми жогоруда аталган балдар туугандарыныкына жайгаштырылды. Жеринде жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан акт түзүлүп, турак үй жараксыз экени аныкталган деп билдиришти министрликтен. Булак Суперкежи. Казакстанда айдоочусу жок автобус адамдарды тебелеп кетти. Коңшу Казакстандын Шымкент шаарында айдоочусу жок автобус аялдамада турган адамдарды келип сүзүп, 4 адам каза болду. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, кырсык 8 апрель күнү 18:30 чамасында болгон. Анда автобустун айдоочусу автобусту эңкейишке кол тормозу менен токтотуп, өзү түшүп кеткен. Жыйынтыгында автобус жылып кетип, катуу ылдамдыкта барып, аялдамада турган адамдарды сүзгөн. Жыйынтыгында 4 адам окуя болгон жерден каза болду. Дагы 3 адам оор абалда ооруканада. Полиция бул боюнча териштирүү иштерин баштады. Булак Суперкежи. Иранда хиджабсыз аялдарды аныктоо үчүн камералар орнотулуп жатат. Иранын бийлиги жылаңач аялдарды аныктоо үчүн коомдук жайларга камераларды орното баштаганын полиция билдирди. Полициянын айтымында чачы жабылбаган аялдар кесепеттери жөнүндө эскерткен СМС алышат. Бул тууралуу BBC жазды. Полиция бул хиджаб мыйзамына каршылык көрсөтүүнүн алдын алат деп эсептейт. Наразычылык акциялары өткөн жылы хиджаб кийүү эрежесин бузду деп кармалган. Амининин полициянын камагында каза болушунан улам келип чыккан. 1979 жылдагы ислам инкылабында диний мыйзамдарды катуу чечмелөө орнотулгандан бери аялдар мыйзам боюнча чачтарын хиджаб жоолук менен жабууга милдеттүү. Мыйзамды бузган аялдарга айыппул салынат же камакка алынат. Иранын президенти Ибрагим Раиси өткөн ишембиде ирандык аялдар хиджаб кийүүсү керектигин диний зарылчылык катары кайталады. Булак Назар Ньюс Кежи.
Гурбангулу Бердимухамедовдун апасы каза болду. Түркмөнстандын экс-президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун апасы жана азыркы мамлекет башчысы Сердар Бердимухамедовдун чоң энеси Огулабад Эджи 7 апрелде Ашхабадда каза болду. Бул тууралуу түркмөн басылмалары жазып чыгышты. Малым болгондой, Сердар Бердимухамедовдун 10-11 апрель күндөрү Тажикстанга боло турган расмий сапары жылдырылды. Маркумдун эмнеден улам каза болгону айтылган жок. Сердар Бердимухамедовдун апасы эл алдына дээрлик чыкчу эмес. Булак Назар Ньюс Кежи.